Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Сиздер менен мен Венера Шонкоева, Невакет медианын журналисти. Бүгүн биз Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, коомдук ишмер Жаныбек Асанбеков менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Венера. Кош келдиңиз. Рахмат. Алгач мен сизден өзүңүздү 1 мүнөттө сүрөттөп берүүңүздү суранат элем. Мен Жаныбек Асанбеков, коомдук ишмермин, азыр учурда Бишкек шаардык кеңешинин депутатымын. Билимим боюнча юрист, экономист жана тилчимин. 5 тилде сүйлөйм. Акыркы 5 жылда мына Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп, көптөгөн иштерди аткарып, натыйжаларды көрсөтүп, коомчулук менен биргеликте коомдук иштерди жүргүзүп келаткан катардагы эле жарандардын биримин. Эң сонун нарындан башталып Лондонго чейин жеткен жолуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы суроо. Эми Лондонго барып окуп калыштын бир 2 жолу бар болуш керек деп ойлойм. Же анын мүмкүнчүлүгү болуш керек, же бир ошондой үй бүлөдөн болуш керек, же жоктон чыгып ошол жака жөө баргандай болуп. Мен Лондонго жөө баргандай эле болгом. Себеп дегенде ушул 17 жашымда ушул университетке тапшырайын десем, баягы баары контракт болгондуктан мен тилекке каршы көп окуу жайларга өтө албай, бирок Ислам институтуна бекер болгондуктан ошол жакта окугам. Андан кийин эле 2-курстан мен Пакистанга жөө эле кетип калгам. Жөө эле Пакистанга барып, Өзбекстан, Түркменистан, Иран, Пакистан ал жерге барып мен 6 жыл окуп, ошол жерден тилдин баарын үйрөнүп, анан кайра окууну бүткөндөн кийин, анан кийин мүмкүнчүлүгүм пайда болуп, анан Лондонго барып улантып, ошол жактан окуп, анан Кыргызстанга кайтып келгем. Демек, билим алуу үчүн адамга эч кандай тоскоолдуктар болбойт экен да? Эгерде билим алганда баягы азыркы жаштарга эч убакта бирөө келип сага эч ким жардам бербейт. Бир гана ошо билимге умтулуп, анан принципалдыкка ойлоп, принципти коюп бир максат коюп алып, ошого умтулуп тырышса, ар бир адамдын колунан келчү нерсе да. Мен ошого тырышып, ошол азыркы жагдайга келип турганын кирбезим да. Сонун, бул Лондондо алган билимиңиз сизди кантип өзгөрттү? Мындай да, ал билим алганда, Лондондон билим алган менен ал өзүнчө бир теорияны жана ошол жактагы жагдайларды гана окутат да. Биздики менен салыштырмалуу кичине кыйын. Биздин менталитетибиз, биздин системабыз негизи башкача негизделген. Бирок мага көбүнчө ошол Улуу Британияда жашап окуганым мага көбүнчө ошолордун жашоо турмушу, ошолордун кандай мыйзамдын иштеши, элдин негизи эле баягы түшүнүгү мага көбүнчө пайда берди окшойт окууга караганда. Албетте тилди жакшы үйрөндүк, сонун баягы тажрыйба, жашоодо тажрыйба болду деп ойлойм. Ушул Лондондон келгенден кийин сиз биздин системадагы кандайдыр бир кемчиликтерди айта аласызбы? Өзгөртүүгө керектүү нерселер барбы? Бизде өзгөчө өзгөлө турган Аллахтан анын баягы андай деңгээлге келиш үчүн албетте ал Улуу Британияда дагы Лондон болобу, Европа болобу алар да көп жыл көптөгөн баштан өткөзүшкөн. Биз деле ошону өткөзүп келатабыз, бирок биздики кичине эрте болуп атат. Себеп дегенде Советтер Союзу убагандан кийин ар кандай системалар болуп, ар ким келип башкарганда өзүнүн методу менен башкаргандыктан эл өзүн багып келаткандыктан эл дагы өзүнүн бир жолу болуп атат. Бирок эгерде бир система болуп, биз баарыбыз биргеликте өзүбүздүн эле жашоо шартыбызды өзгөртө турган болсок, балким биз Европа элинен дагы, Англия элинен дагы ашып түшөт болушубуз керек. Сиз ушул 5 тилди билем деп жатасыз, аларды ошол мамлекеттерге барып өз алдынча үйрөндүңүз да, э? Мен Кыргызстандан араб тилин үйрөнүп баргам. Аз болсо дагы 1 жыл окуп үйрөнүп барганбыз. Андан кийин Пакистанга барганда урду тилин үйрөнгөнгө туура келди. Себеп дегенде кайсыл жакта жашасаң, ошол жактын тилин билбесе кыйын болот экен. Хотя бизде расмий университетте урду тили кирген эмес, бизде араб жана англис тили кирген. Бирок мен ошол урду тилин дагы өздөштүрдүм. Себеп дегенде ошол жерде 6 жыл жашаганымдан ошентип ошол тилдерди ошол жактан жакшылап өздөштүрүп окудум. Сиз кайсы тилде ойлоносуз? Мен негизи өзүмдүн эле кыргыз тилинде ойлонсом керек. Себеп дегенде кыргыз мектепте окугам, бирок азыркы учурда көбүнчө шаарда жүргөндө кээ бир учурда орусча да ойлонгонго туура келип калып атат. Кайсы эл менен жүрсөң, ошол эл менен жүргөндө ошол тилде ойлонот болушуң керек. Эми сиз саясатка кандайча келип калганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Саясатка
баягы мен ойлойм кыйынчылык өлкөдө кыйынчылык болсо ошонун айынан көптөгөн саясатчылар туулат деп бизде ар кандай кыйынчылыктар болуп келген. Бизди мага болгон менин башыма түшкөн кыйынчылык бул пандемия болду. Ошондон кийин активдүү иш алып барып коомдук ишке абдан кызыгып иштеп жүрүп эле аракет кылып көрдүм. Мен чынын айтканда расмий түрдө шаардык кеңешке барып өтүп ошол жерде депутат болом деп мен ишенген эмесмин. Себеп дегенде мен билем ал жака жөнөкөй адам, карапайым адамдан шайланып барыш өтө кыйын. Бирок мен ошол эле жанагы айтып кеткендей эле 18 жашыман Пакистанга жөө кетип калгандай эле мен дагы жөө чыгып алгам. Мен дагы аракет кылдым. Мына Кудай тааланын өзү буйруп шаардык кеңешке келгенден кийин саясат эмне экенин түшүнүп, азыр мына ушул шаардык кеңеш мага саясаттын эшигин ачып берди. Ушул шаардык кеңеште иштөөнүн реалдуулугу кандай экен? Реалдуулугун мына мен 5 жыл иштеп айтсам болот. Ал жерден адам мага демек 20-25 жыл иштесе дагы эгер өзү бир нерсени өзгөртөт, өзгөртпөйм десе өзгөрбөйт. Бизде 20-25 жылдан бери ал жерде отурган депутаттар бар. Ошол эле жыл сайын ошол эле маселени көтөрөт. Ошол эле өзүнүн эле баягы жашап аткан жеринде эле жолу, огороду, ошол тротуары болду. Калган жагынан айта турган болсолар уже аларды мен бир мисал айтып берейин. Мына шаардык кеңеш сурап калбадыңызбы? Мага жакын арада бир кыйын учур болду. Мага мандатыңды тапшыр дешти да. Эмне себептен? Себеп дегенде сен өзүңдүн баягы ыйгарым окуган ашыпке чаап сен башка маселелерди көтөрүп атасың депчи. Көрсө менден мурун да мындай депутаттар болуптур. Ушундай маселелерди көтөргөн, бирок убагында алар соодалашып кетип, алар өзлөрүнүн маселелерин жаап койгон экен. Мага андай убакыт беришкен жок. Сен ашыкта баягы эрде дүлбөңгө салып атасың деп азыр кичине кысымдар болуп атат. Бирок баягы ошол принциптен тайбаган, мыйзам баарына бирдей иштеш үчүн иштеген депутат ал шаардык кеңеште жакшы иштерди аткара берсе болот. Тилекке каршы ошол айтып аткандарга бут тоскондор көп болгондуктан азыркы элдин ишеними депутаттарга кичине төмөн болгон ошол себептен дейм. Демек, саясат сиз үчүн кызматпы же күрөшпү? Мен ойлойм бул көбүнчө күрөш. Бул саясатка келип алып өзүңдүн принциптериңе тура албай же ар кимдин айтканынан ооп унчукпай же сүйлөбөй калган бул принцип тайышып кетип бул ошол күрөш да. Ошону менен күрөшүп азыр канча деген мен ошол күрөштүн айынан ошол жолго түшүп алып көп тажрыйба топтоп атам. Мен ошол саясатты күрөш деп эсептейм. Сизди Ысык Ата району боюнча жогорку кеңештикке депутаттыкка талапкерлигиңизди койгонуңузду билебиз. Абдан жакшы пиар компания болду. Элдер менен иш алып барып жаттыңыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, сизге кандай тажрыйба алып келди бул? Биринчи баягы Ысык Атага эмне болуп барып калганымдан баштасам, бизде шайлоо башталгандан кийин жанагы Кыргызстанда 30 округга бөлүнүп кетпедиби? Анан негизи мен Свердлов районунан шайлангам 2 жолу Бишкек шаардык кеңешинде. Ошол эле Свердлов районунан мен депутат боломго жогорку кеңешке деген пландарым бар болчу, бирок тилекке каршы биз бир саясий партиядан болгондуктан ошол жактагы адамдар суранышып, сен бул жактан чыкпай эле кой, бул жерден биздин партиядан бир эле депутат болуш керек деп мен атын атабай эле коеюн. Тилекке каршы ошондон айынан мен Свердлов районунан мени чыгартпай коюшкан. Чыгартпай койгондон кийин эле биздин Октябрь районунун бирден бир бөлүгү Ысык Ата районуна кирип калыптыр. Ошентип анткени бир баягы өзүнчө бир определенный количество болгондуктан ошону мен көрүп калып эле чынын айтканда мен канттан мындай транзит менен эле өтчүмүн. Өзүм Кочкордун кулуну болгондуктанчы Ысык Атага мен ошону уккандан кийин эле мен үчүн Баткенге барып кой десе эле Баткенде кое бермедим. Себеп дегенде мен жарым жашоомду чет өлкөдө өскөстүм. Мен чет өлкөдө бизде мындай түштүк, түндүк деген андай бир түшүнүк жок. Ал жерден баарыбыз Кыргызстанбыз, баары мекенде иштербиз деп ошондон мен Ысык Атага барып калдым. Ысык Атанын эли мени жылуу тосуп алды. Эгерде башкача болгондо балким мен койбойт болчумун. Мен биринчи сатага барып жолуктум, жаштар менен жолуктум, мен сурандым. Эгерде мен талапкерлигимди койсом, мага мүмкүнчүлүк болобу десем, мага ошондой бир мүмкүнчүлүк бар деп мага бир үмүт беришти. Ошон үчүн Ысык Атага барып, сиз айткандай жакшы пиар компания болду, эл да жакшы колдоду. Тилекке каршы азыр 3-чү орунда турам. Бирок мен өкүнбөйм, абдан чоң тажрыйба болду. Бул мандатты ала албай калып, ошол боюнча унутулуп калыш эмес. Мен ошого чейин Ысык Ата менен түз жакын байланыштамын. Дагы деле көп иштерди аткара бермекпиз мен ойлойм.
Албетте биз соц тармактарда сиздин алып барып аткан иштериңиз жөнүндө кабардарбыз. Сагата району Кант шаары боюнча көптөгөн демилгелерди көтөрүп, четте калбай ал жерге дагы элдерге жардам берүүнүн үстүндө иштеп жатканыңыз абдан кубандырат. Сиз эмне үчүн мэрди түз шайлоо керек деп эсептейсиз? Биринчиден, мэрди шайлоо бул дүйнөлүк тажрыйба. Чоң шаарларда, ошол эле Американы алалы, Европа элдерин алалы, көп чоң шаарларда ошону эл өзүлөрү шайлайт жана өзүлөрү отчет алат. Бизде мэр, азыркы мэр мисалы Айбек Жөнүшалиев да, ал убагында 21-жылы шайланып келген. Эл шайлаган эмес, ошол шайланып келген жергиликтүү бийлик, жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңеш, Бишкек шаардык кеңеш биз шайлап бергенбиз. Ал убакта ал кишини көрсөңүз, шайланып келгенден кийин отчетун берип, биз чакырганда келип сураган нерселерибизге так жооп берчү. Ушундай бир башкача мэр болчу. Андан кийин мыйзам өзгөрүп кетип, дайындалма болуп калды. Мен дайындалып келдим, мен байланып келдим деп эле келип алып туруп, элге дагы отчет бербейт, депутаттарга да отчет бербейт. Азыр Айбек Жанышбекович келген күндөн баштап, тиги 23, 24, 25-жылга бизге отчет берелик. Бергиси да келбейт. Эгер жергиликтүү кеңештин депутаттарына отчет бербесе, анда элге эмне берет да? Ал жоопкерчилик болуш керек да. Ал киши шайланып келгенден кийин эмки шайлоого уже даярданып баштайт. Элди уга баштайт. Элдин көйгөйүн өзүнө тутуп, ошонун элдин көйгөйүнө жараша өзүнүн жана реформасын жасайт да. Азыр эмне кылып атышат? Бир блогер барып тартып койду, муякты бузуш керек экен, талкалаш керек экен, баары жабырт барып талкалап калып атат. Могул жерде мындай кылышыбыз керек экен, ал эл менен эч бир эсептешпөө эмес. Мен ошон үчүн мэрди эл шайлап, эл ошондон отчет алып, элге түзмө-түз көз каранды болуш керек да мэр. Ошондуктан түз шайлоо керек экендиги эсептейсиз. Башкаруу структурасын тамырынан өзгөртүү деген эмнени түшүнөсүз? Эми тамырынан ушул суроо, мен баягы бул тамырынан азып койшукко бул өзү негизи косметика эмес да. Мен ойлойм, бул жерде өзүнчө бир система жана өзүнчө бир мыйзам иштеш керек да. Эгерде мыйзам баарына бирдей иштесе, ошол түп тамыры менен ошол алмашуу деп ойлойм да. Себеп дегенде бизде канча какшап айтпай эле, мыйзам чынын айтканда баарына бирдей иштеген жок. Албетте мыйзам карапайым адамга биринчи кезекте иштейт дагы, өйдө жактагыларга дагы тандалма иштегендиктен, ушул мен ойлойм түп тамыры менен ушул алмаш керек да. Баарына бирдей иштеш керек. Ген планды жаңыртуу эмне үчүн критикалык мааниге ээ? Ген планды жаңыртуу бул биздин өзүбүздүн, эгер борбор кыла баштасак, бул биздин келечегибиз. Себеп деген ушулга чейин ушул ген план азыр мына жаңы кабыл алынды, Кабмин жакында кол койду, бирок буга чейин биздин ген план эч убакта коомчулукка көрсөтүлгөн эмес. Бизде ген планга жараша бизде жолдор, жашыл аймактар, мектептер курулуш керек болчу, инфраструктура. Бизде эмне болгон? Кимдин чөнтөгүндө акча болсо, ошол ушул жерге курулуш иштерин куруп, канча деген мектеп, бала бакча курулуш жерлерге азыркы заңгараган соода борборлор курулуп кетип атканда, стадиондун ордуна соода борборлор куруп кеткен, атын айтпай коет, элдин баары билет да. Бул ген пландын жоктугу, бул биздин келечегибиз жоктугу. Азыркы учурда эми ген план бар, бирок ал кандай көзөмөлдөнөт, коомдук кандай көзөмөлдөйт билбейм, бирок биз ошол ген план менен кете турган болсок, бул шаардын, борборубуздун келечеги. Ошон үчүн бул ген план керек болгон бизге. Ал эми жаңы конуштардагы көйгөйлөрдү реалдуу чечүүгө эмне тоскоол болуп жатат? Мындай да, жаңы конуштарыбыз биздики деген биринчи конуштар пайда болгондо биринчи инфраструктура түзүлүш керек да. А биздин конуштар өзүнөн өзү эле пайда болбоду. Өзүнөн өзү пайда болуп, эл ошол жерден жерди алып, ошол жерден биринчи өзүнүн үйүн куруп, андан кийин жол куруп, андан кийин эгерде ошол жерде калып кетсе, баягы социальный объекттер курулчу жерлер калып кетсе курулуп, кээ бир жерде жок. Себеп дегенде башында планда болбогон биздин конуштарыбыз да. Ошондуктан бизде шаар өзүнчө кичинекей Фрунзе шаарыбызда бүт инфраструктура болгон, өзүнүн элине жеткен, андан кийин эле бизде конуштарыбыз өзүдөн өзү эле пайда болгондуктан жанагы атка минерлер жанагы айдоо жерлерин бүт баарын трансформация кылып салып, элге сатып салып, эл байкуш өзүлөрү барып үй керек да салып алгандыктан
ошондой козу карындай болуп пайда болуп кеткен конуштар бизге 50-ге жакын козу карындай пайда болуп кеткен бар. Ошондуктан биз айтабыз да конуштар каралбай кеткен депчи. Бирок ошого карабастан бизге макам берили, борбор кала деп баарына бирдей мамиле кылышыбыз керек. А эгерде сиз өзүңүз шаарды карап турсаңызчы, шаарда биз кайсы жерге көп көңүл бурабыз? Биздики могул Жаш гвардиядан эле үйдө, Первомай району, могул площадь, анан үйдө тетияка Белинский менен чыгып кетебиз, анан ынтымак парк ошол жакты эле көрсөтө беребиз, ошол жак менен мактана беребиз. Азыр мына Жаш гвардия менен мен сиздин студияңызга келдим, макул Жаш гвардиянын ортосу ремонт болуптур. А сыртындагы жана аллея көчө чөп былтыркыдан. Баягы эски бактар былтыркыдан. Анткени ал жактан эч ким чиновник өтпөйт да. Аяк каралбайт. Биз ошол каякта чоңдор өтсө, артка минерлер өтө турган жолдорду жасап коюп эле, ошол жактын бактарын кыркып коюп эле отурабыз да. Тилекке каршы бул көрүнүш бизде уланып келе бермекчи экен да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мыйзам баарына бирдей иштеп, биз тең карай турган болсок, ошол эле конуштарды, ошол эле Ош базардын биягы каралбай, өйдө жагы каралып атканы ошол туура эмес да. Анан биз баягы көрсөтмөгө көнүп калганбыз да. Биз азыр ушул телефон менен жүрөбүз, биздин кала башчыбыз деле телефон менен жүрөт, мактанып жүрөт, мен мону кыйратып атам деп, ал жактагы мүчөчтөрдү кыйратпай аткан жактын биз көрсөтө турган болсок, эмне кылып атат? Бизди элди дүрбөлөңгө салып атат деп атат да. Булар өзлөрүнүн гана ишин көрсөтүш керек, калгандарыбыз талкан jutуп отуруп туруш керек болуп атат да. Сиз ушул Жогорку Кеңештикке аттанып жатканда ысык ата кант боюнча иштеп калдыңыз. Бишкек кант ысык ата аймактарында эң чоң 3 көйгөй кайсылар? Мен көз алдыма биринчи ысык атага болгон сапарым эсиме келди. Бул жол маселеси, бул өтө чынында эле орчундуу, биздин чын баягы элдин убактысын, элдин маанайын түшүргөн бул кантка болгон Бишкектен бараткан жол. Албетте андан кийин канттын ичине кире турган болсок, кант билбейм, бул азыркы учурда канттын мэрине бул сын эмес, бирок менимче кант вообще эч ким тазалабайт. Ушундай сезиле берет да. Таштандылар. Албетте ал жерден, ал жактын ооруканасынын ичиндеги элге кылган мамилеси, ошол эле экология маселеси, мен 3төн өтүп ашып кеттим окшойт. Коомдук транспорт, жол, медицина жана экология. 4 маселени мен ошол көйгөйлүү маселе деп эсептейм. Эгер сизде мүмкүнчүлүк болсо, 1 жылда эмнелерди өзгөртөт элеңиз? Жалпы Кыргызстан боюнча айтып атасызбы же сиз Кыргызстан айтып атасызбы? 3 локация боюнча. 3 локация боюнча мындай да, 1 жылда көп нерсенин баарын өзгөртүш кыйын. Бирок багыт менен бир жыйынтыкты 1 жылда көрсөтсө болот. Сөзсүз түрдө жыйынтык көрсөтүү үчүн иштесе, иштеп тырышса, азыркы заман ошону замандын талабы жана ошону кылса дагы болот. Таштанды полигон боюнча суроо бергим келип жатат. Таштандыларды кайра иштетүү бул бизнеспи же мамлекеттик милдетпи? Мындай да, таштанды чогултуу, таштандыны бир жерге чогултуу, бул мен ойлойм, бул эски мурунку заманда калыш керек. Таштанды бул экономика десек болот да. Бул өкмөт, бийлик багытын түзүп бериш керек, жана бизнес аны иштетип өзүнө кайра пайда табыш керек. Себеп дегенде таштандыны иштеткенде адам ошол таштандыны иштетип гана акча таппайт. Таштандыны төгүп аткан адам абонентский плата деген бар, ошону биз төлөп атабыз го. Биз аны өмүр бою төлөп келе беребиз. Биздин үйүбүзгө таштандыны чогултуп кеткенге бекер эч ким келбейт. Биз өзүбүздүн таштандысынан айрылыш үчүн биз ага албетте өзүбүз ага акча каражат төгөбүз. Андан маселе жок. Ал жактан кийин иштетип, ошол эле учурда эки жагынан бизнес да, бул элдин абонентский акчасы постоянно түшүп турат. Анан ошол таштандыны да иштетип, ошол экологияны тазартыш үчүн бизнеске бере турган болсок, дүйнө жүзүндө кээ бир өлкөдө, Европа өлкөлөрүнүн бир өлкөдөн бир өлкөгө таштандысын алып кетет. Иштеткен жана завод аз болгондуктан да. Ошон үчүн биз ушуну токтотуш керек. Бир гана ысык ата районунда эмес, Кыргызстан боюнча таштанды деген бул өтө көйгөйлүү маселе. Бирок биз ошол жергиликтүү бийлик ошол шартты түзүп берип, багытты бизнеске түзүп беришибиз керек. Сизди соц тармактарда көрүп жаттык, ошо жергиликтүү эл чакырып, ошо полигондо да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаттыңыз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, элдердин көйгөйү эмнеге бул нерсе чечилбей жатат? Эмне кылыш керек?
мындайда баягы мен жаңы таанышып Ысык-Атанын эли менен элгин көйгөйүн чынында эле баягы көтөрүп баштаган кезинде бизде ошол жакта жашоочулардан суранып калышты. Бизде ушундай Ысык-Ата районунда Гагарин айылында полигон бар, бир барып көрүп койбойсузбу, өзүң шаардык кеңештин депутаты болсоң, сизде тажрыйба барго депчи. Биз барганыбызда мен мындай баягы орусча айтканда аябай шок болгом. Себеп дегенде өрттөнүп турган таштанды баягы каяка кааласа төккөн ошол жыт ошол адамдарга, айылдарга бүткүл кантка кетип атканын мен өзүм көрүп болгом. А биз бул жерден Бишкектеги полигонду көргөнбүз да. Бул эми бул секрет эмес. Ошол жерде полигондун жанында жашап аткандардын кандай балдары төлөлгөн, начар абалда төлөлгөн, ден соолугу башкача болуп төлөлгөн кызыктай балдар бар экенин биз башыбыздан өткөргөнбүз. Мен ошону баргандан кийин айылдын эли менен жолукканда абдан жаман болуп, ошол жерден дагы элге кайрылуу жасап, ушул Кудайым буйрса, эгерде мен депутаттыкка өтө турган болсом деп талапкер болчумун. Ошону айтып койсом, эртеси күнү Кант шаарынын мэрі барып, бир адам келип алып дүрбөлөңгө салып атат. Биз деген мына жылдын аягында бул жерге капсула коебуз, бул жерде деген таштанды кайра иштетүүчү завод болот деп эртеси күнү чыкты. Мен ошол боюнча токтоп койгом. Андан кийин дагы элдер чакырды. Андан кийин биз бара бердик. Бизден бир жетишкендигибиз ал жактан ошол өрттү өчүрттүк. Ошол эле мэрия биз барып ошол көтөрө бергенибизден өчүрдү. Бирок ошол эле убакта бизде инвесторлор бар, ошол таштанды иштетүүчү заводун курабыз, мына мартта капсуласын кое калабыз дешкен, бирок азыркка чейин эчтеке болбой турат. Бирок ошол эле айылдагыларга биздин сүйлөшүү жолдору менен ошол айылдагыларга азыр биз талап кылганбыз. Ошол таштандынын жытын жыттап аткандан таштандын чогултканга силер ал жерден жанагы абонентский плата акча албайсыңар. Жана ошол айылга приоритет болсун деп. Ошол эле учурда башка айылдын аттуу баштуу балдары ошол жактагы таштандыны чогултуп баары бар да, ар бир таштандын жанында жанагы баклажка бирдеке чогулткандар бар. Ошолордун үстүнөн салык коюп акча алып келишкен. Ошолор да өзүнчө мага арызданды. Мен ошолордун баарын чыгартып барып туруп, ошол айылга алып келип ошол адамдарды эгерде мыйзам бузуунун жолу менен силер момундай үстөмдүк салып атсаңар, силердин анда түзмө-түз ордуңар түрмөдө дегендиктен эч ким барбай калышты. Азыркы учурда ошол эле Гагарин айылынан айта кетчү нерсе, ошол жактагы Кумайык деген өзүнчө бир фонд бар. Алар менен мен жеке өзүм мэрияга бияка чакырып сүйлөшүү жолдору менен азыр бүткүл ошол айылга освещение коюлуп атат. Бүгүн кетти, бүгүн баштады. Ошол Гагарин айылына освещение болот. Кийин жол жагына дагы жана маршруттук транспорт жагына дагы ошол коомдук ишмерлер менен биргеликте ошол жардам берели деп атабыз. Себеп дегенде таштандынын жанында жашаш өтө татаал. Мен үмүттөнөм, мен ойлойм бийлик ошого көңүл буруп, ошол таштанды таштап аткан полигонду иретке алып келип, ошол жерден ошол жакта жашоочуларга зыянын тийгизбей, мына азыр эле түтүп баштаптыр. Мага бүгүн чалышты. Кайра түтүп атат деди. Эртең шамал болсо, могу ысыктан кайра өрттөнөт. Зыянын кайра ошол Кант шаарынын ошол жакын жайгашкан айылдын жашоочулары эле азабын көрөт да. Ошон үчүн муну сөзсүз түрдө, тездик түрдө муну токтотуп, кандайдыр бир чара көрүш керек деп ойлойм. Демек сиз көзөмөлгө алып, муну дагы дайыма сурап турганга дагы өзүңүз убада бересиз. Убада берем. Мен барган сайын эртеси күнү мэрия барат. Берки Канттын жанында Люксембург деген айыл бар. Ошол жерде дагы баягы стихийный свалка болуп кеткенден биз өткөндө Ноорус күнү 21 күнү Ноорус болсо дагы мен ошого карабай, ошол жактын балдары, жаштарыма кайрылгандыктан ошолор мен барып тарттык элек. Эртеси күнү барып контейнерин алып барып койдум, мэр камераларды койду. Вроде бы токтоп калды. Анан баягы элдер айтпай, обязательно көрсөтүш керекпи депчи. Ошондой эле Ысык-Атадагы Гагарин айылында полигонго эртең түтөсө мен эртең дагы барам. Ошол жерден жергиликтүү бийликти алып барабыз, мэрияны алып барабыз, токтотуп турабыз. Жок токтобосо анда ошолор токтото ала турган, ишин алып бара турган башка адамдар келип иштеш керек деген талапты коебуз. Туура. Эми сиздин жеке сиз жөнүндө болсун суроолор, сизди алдыга түрткөн негизги принцип кайсы? Мен негизги принцип бул негизи ошол мыйзамдуулук эле го дейм. Негизи мыйзамдуулук бул баарына бирдей иштеш керек. Мен ошон үчүн көп элдерге жаман көрүнүп атам. Себеп дегенде балки мен ошондой тарбияны алып калдым, балки мен ошол чет өлкөдөн ошого көнүп алдым. Себеп дегенде мыйзам баарына иштеп келаткандан кийин эле бул жерге келгенде баягы мурдун ишик болсо дагы, озун ишик болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн болгон мыйзам болуп аткандыктан мага ошол принципиалдуу, мен принципим ошол мыйзам баарына бирдей иштесе, мен ойлойм баарыбыз үчүн жакшы болот болуш керек. Демек сиздин оюңузча адам лидер болуп төрөлөбү же тарбияланабы?
Эми лидер болуп төрөлүш мүмкүн, бирок бул тарбияланыш керек. Тарбияланыш керек. Абдан татаал жолдон өтүш керек, татаал чечимдерди кабыл алыш керек, мойнуна алыш керек. Албетте ар кандай басымдар болот. Акыркы учурда мен шаардык кеңеште эмгек фракциясынын лидери болдум. Абдан кыйын абалда келгенбиз. Бизде эч ким мындай көзүнө илбеген шаардык кеңеште эчтекеси жок эле фракция болчубуз. Мен ар кандай катуу чечимдерди кабыл алып атып, канча басым болуп, канча телефон чалуулар болсо дагы мен ошого карабай, бир эмес 2 комиссияны алып, вице-спикерликти алганга, мен эмес, менин командам менен, фракция менен алганга мүмкүнчүлүк болуп, ошонун баарын ала алдык. Бирок мен канча адамга жаман көрдүм, канча адамдар мага тиш кайрышты. Ошонун кесепетин азыр көрүп атам, мына лидерлик ошондон. Кайсы бир басымга карабастан чечимдерди кабыл алып, тырышып натыйжа көрсөткөн ушул лидерди тарбиялаган бирден бир нерсеси ушу кыйынчылыкты. Балким сиздин чет мамлекетте болгондагы тажрыйбаңыз дагы сизге ушундай деңгээлге жетишиңизге такшалттыбы, же өзүңүздүн тайманбастыгыңыз дагы бул деңгээлди көрсөтүп жатабы? Баардыгы мындай комплекстүү түрдө кетип аткандай сезилип жатат да мага. Жок, бул мен ошол баягы жашоо турмуштан ушул тарбия алдык окшойт. Өзүбүз баягы биз өзүбүз эсибизге келгенде Советтер Союзу тарап кетип эле өзүбүздүн курсагыбызды тосконго туура келбедиби? Андан кийин ошол мен негизи эле шаардан эле баягы өзүмдүн курсагымды өзүм тогузуп, кичинекей кезимен өзүм көпчүлүк баягы көчөдө калган күндөр болгон, көчөгө подъездге уктаган күндөр болгон, чет өлкөдөн деле ачка калып баягы кыйналган күндөр болду да, ошол кыйынчылыктар менен мен ойлойм өзүм ичимен баягы бышып даяр болуп келгем. Анан баягы өзүм эсиме келип ушул саясатка киргенде мен үчүн ошол башыман өткөзгөнүн баары баягы бир тажрыйба болду, тайманбастык болду, тырышчагым болду. Ошон үчүн азыр бир кандайдыр бир аз болсо да иштерди аткарып келатат окшойм. Сиз ката кетирген учурларыңыздан эң чоң сабак кайсы болду? Эми мындай да, ката бул кемчилик эмес, бул өзүнчө сабак го деп ойлойм. Бирок ошол сабак өзүнчө тажрыйба да. Мен жакын арада чынын айтканда бир өтө маанилүү чечим кабыл алдым. Кээ бирде ойлоп кетем, ошону мен ката кылдым окшойт деп. Бирок басым алдында кылган ката бул кандайдыр бир өзүмдүн бир башка бир кызыкчылыгымды ойлоп кылган катам болуш керек деп ойлойм. Бул мен үчүн өтө чоң тажрыйба болуп калды. Ошондуктан катаны сабак катары пайдаланганга аракет кылып жүрөм. Жакшы. Шахмат жана кикбоксинг экөө эки башка дүйнө. Сизге эмне берет? Эми шахмат бул ой жүгүртүү, стратегияны алдыга коюп, баягы жүргөн сайын ойлонуп, ой жүгүртүүнү өтө баягы өздөштүрөт. Кикбоксинг болсо бул жанагы тартип, тырышчак, тартипке алып келет да. Ошондуктан эгерде шахмат мага ой жүгүртүүгө жардам берсе, кикбоксинг мага тырышчагымды, жанагы физикалык жактан күчтүү болушума күч кубат берип, мага ошондой жардам берет окшойт. Сиздин оюңузча спорт лидерликке кантип таасир этет? Лидерликке спорт өтө таасир этет. Себеп дегенде лидер болуш үчүн сенин ден соолугуң таза болуш керек. Лидер болуп сен эл алдында жүргөндөн кийин эл алдында бир баягы күзгү болуп, сени көрүп кээ бирөө теңелиши мүмкүн, жаштар сени көрүп сендей болушу мүмкүн. Ошондуктан спорт менен лидерликти бир алып кеткенге аракет жасаш керек деп ойлойм. Сиз ушунун баарын кайсы убакта жетишесиз? Албетте убакыт аз, бирок жашоо бир келет эмеспи? Жашаш керек дейт го. Ошондуктан мен баарына жетишкенге аракет кылам. Спорт болобу, той болобу, жамандык болобу, жакшылык болобу. Мисалы, канттагылар деле мени чакыра беришет, мен бара берем. Тетиги Ивановка чакырса, Ивановкага бара берем. Убакыт болгондон кийин пайдаланып калыш керек. Эртең ким бар, ким жок, ким билет. Сизди сындагандарга эмне дейсиз? Эми бул сындаганда ар кандай сындар болот. Эгер конструктивдүү сын болсо, чынында эле кээ бирде ошол сынды карап түзөлсө болот. Чынында эле адам баягы башка жагынан караганда, адамдын өзүн эмес, баягы капталдан караганда кээ бирде билинет. Бирок кээ бирде бир болбогон бир сындарды жазып өтөт. Андан мен бир принципим бузулуп кетпейт, багытым бузулбайт. Укпай деле коем, кээ бир сынды угам, ошону түздөгөнгө өзүм аракет кылам. Сиздин көрүстөн боюнча
соц тармактарда чыккан видеоңуз абдан чоң талкуу болду окшойт. Ошондо сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Мындай да, мен ал көрүстөнгө барып көтөрүп баштаганда эле чынын айтканда мага өзүмдүн жакын коллегаларым, жакын санаалаштарым айтышты, эскертти мындайча айтканда. Көтөрүп эле койсоңчу, ал жакта баягы курулуш компаниянын атында чоң адамдар бар, абдан таасирлүү адамдар бар. Эмне кыласың депчи. Анан мен айттым да, мен көтөрбөсөм ким анда? Мейли, кысым болсун, текшерсе текшеришсин. Бирок ошол жерден элдин көйгөйү турат. Ошол жерден бир гана көрүстөндүн сыртындагы жанына курулуп аткан имараттар эмес, ошол көрүстөнгө күндө коюлуп аткан ошол жерден ошол арбактын урматы, арбакты коюп аткан жакындары, туугандары деп көтөрүп алдым. Азыркыга чейин көтөрүлүп келип андай бир азыр кысымдарга кабылып болтурам ушул күнгө чейин, бирок мен ойлойм бул иш токтобойт. Мага абдан көп арыз муундар түшүп атат элдерден. Биз анын баарын улантып ачыкка чыгарып, баарын мыйзам чегинде, мыйзам баарына бирдей иштеш керек экен. Ушул принципке тайбайбыз го деп ойлойм буюрса. Демек сизге кайрылуулар, элден кайрылуулар көп болот экен да? Ошондой заманга келип калыптырбыз чынын айтканда. Себеп дегенде ачык эле айтыш керек, кээ бир биздин блогерлерибиз бар, азыркы учурда айыл микрофондорун көтөрүп жүрөт, бирок өзлөрүнүн алардын дагы албетте алар дагы багы каражатын жабыш керек, алар да өзүнчө бир бааны айтышат экен. Мага көбүнчө кайрылгандар баягы сиз биринчиден депутатсыз, экинчиден бизге келип биздин каражатыбыз жок, бирок биздин маселебизди чечип берип коюңузду суранабыз. Мындай маселе бар деп абдан көп кайрылуулар келип атат. Ошол кайрылууларды мен азыр баарын жыйнап отурам, алардын баары мен үчүн аманат деп эсептейм. Алар менен дайыма түзмө-түз азыр байланыштамын. Бир-эки маселе мен барача чейин эле чечилип калыптыр, бирок как будто мен чечип койгондой көчө чалышып байбай сүйүнүп атышат. Кээ бир учурларда мага кечээ чалышты, тоже бир маселе бар экен, мыйзамсыз курулуш. Мен айтып атам да, мен эми депутат болбой калгам десем эле, жок дейт. Сиз келиңиз, биз сизге көрсөтүп беребиз, сиздин үнүңүз ошол жака жетет депчи. Ошондон алып ушуну улантып беребиз буюрса. Сизге дем күч беретпи ушул? Ооба, дем күч берет. Бул жактан баягы жаан менен жамгыр менен жерге көрөт болсо, мен бата менен эле көрүп келаткам. Мен карапайым эле элден чыккам, канча өлкөнү көрбөдүм, канча өзүмдүн жетишкентте мен элдин батасы менен эле жетишкем, дагы деле ошо элдин батасы менен көптөгөн жетишкенттерге жетебиз го деген бир терең үмүтүм бар. Сиздин ошол жогорку кеңештикке аттанып жаткандагы агитациялык кампанияларыңыздар өтө креативдүү, оригиналдуу болуп жатканын байкап жаттык. Жана ошондой эле сиз соц тармактарда ар кандай мааниндеги видеолорду, кайрылууларды, постторду чыгарып турасыз. Сиз бул нерсени жасоодо идеяларды каяктан аласыз? Мен балким командам менен алсам керек, өзүм баягы мындай маданий жактан да абдан жакшы көрөм, мындай бирдекелерди ойлоп таап, бир мындай жок нерсени бар кылганга, балким ошонун айынан биз баягы команда менен бир жакшы ойлор менен келип ошол ишке ашып атса керек, ошол болот керек. Бир себеби. Жаштарга бир кеңеш. Жаштарга убагында билим алыш керек, жана принципиалдуу болуш керек. Ошол тырышып, эч убакта бирөө келип ага эч ким жардам бербейт. Билимди алып, бир жолду коюп алып, ошол мүмкүнчүлүк менен колдоно турган болсо, адамдын колунан баары келет. Бирок ошол оюнда гана ошол болуш керек. Рисковать этиш керек. Мен могуга жетем деп жетиш керек. Чет өлкөгө кетишиң керек, бекет. Бул жерден бирдеке жетсең, жетиш. Көчөдө каласыңбы, бирөөдөн тил угасыңбы, эч кимди укпа. Эртең сенин убакыт өтө берет, бирок ошол алган билимиң жана тажрыйбаң, принципиалдуулугуң гана жардам берет. Себеп дегенде ар ким барган айта берет, аны укпаш керек. Мен ошол бойдон ушул менин өзүмдүн принцибим бар. Эч убакта эчтекени укпа, бир гана билим ал жана умтул, тырыш, чабылыш, уруш, тил ук, бирок өзүң максатыңа жет. Сиз Кыргызстанды 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? Азыркы Кыргызстандын 10 жылдагы келечеги бүгүнкү күндүн чечимдеринен таасир этет да. Эгерде бүгүн биз туура чечимдерди кабыл алып, биз чынында эле бир системаны коюп алып, ошол система менен иштей турган болсок, 10 жылдын ичинде биз Кыргызстаныбыз өтө өнүккөн жакшы өлкөлөрдөн болот. Бирок мыйзамга эмес, башкача тууган уругу бар, мансабы бар, достору бар,
ошолорду бийликке алып келип, ошолорго бир мамиле жасай турган болсок, ошол эле миллионерлер келип азыр отурушат жогорку кеңеште көбүнчөсү. Ошолорго биз акчасына карап мамиле кыла турган болсок, анда Кыргызстан оңой койду. Ошол бойдон эле азыркыдай эле бирде жакшы, бирде жаман болуп жүрө берет окшойбуз. Бул жашоодогу сиздин миссияңыз эмне? Миссия бул, мен ойлойм, азыркы учурда коомдук ишмер болгондуктан мыйзам баарына бирдей болуш керек. Баарына бирдей иштеш керек. Карапайым элге иштеген мыйзам карапайым эмес, бай манаптарга дагы түзмө-түз иштеш керек. Баарыбыз тең укуктуубуз. Ооба, тең укуктуу, ошол укук иштеш керек да. Адилеттүүлүк, калыстык иштеш керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Абдан сонун кызыктуу маек болду. Өз тажрыйбаңызга таянып бизге жакшы мотивация берип кеттиңиз. Ишиңизге ийгилик кааламакчыбыз. Ушул бойдон калып элибиздин керегине жарап, мындан да жакшы жетишкендиктерди көрсөтө аласыз деп ишенебиз. Урматтуу көрөрман, бүгүн биз Жаныбек Асанбеков менен маек курдук. Ал өз тажрыйбасына таянып, ар бир адам тоскоолдуктарга карабай өз максатына жете ала тургандыгын жөнүндө жакшы айтып берди. Анда эмесе кийинки көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.